коюлган жана пайгамбарыбыздын баласы Ибрахим бар го. Ибрахимдин коюлган орду ошондо мындай өзгөчө кылып белгиленген. Бирок аты жазылган эмес атай. Не болду? Не болду? Коюлуп бүтүп Тайм суу себип атабы? эми суу коюп коет атат, балким чөп себип өсүп кетеби дегендейдир. Бирок дуа кылып атат да. Анан бирок өзү могул туура эмесирээк көрүнүш биздин Африка бирдан келген бир туугандарыбыздын. Силер Африкалыктар экен, э? Жерде жашагандар. Мына түшүп кеткен кабырны же казып коюп даярдап койгон? Очогун казып койгон, анан ичин эми казып баштайт да. Ошого. 200 жыл мурда яхуттар келип пайгамбарыбыздын сөөгүн урдап кетейин деп жерди ушул немеден баштап, Жанатул Бакыйдан баштап казып, жерден туннел аркылуу 200 жыл мурда барып пайгамбардын кабырына чейин жетишкен да. Ассаламу аля ахли дияр минал муъминина вал муслимин. Ярхамуллаху мустақдимина минна ва минал мустахирин. Инна иншаллаху бикумул лахиқун. Кабырга келгенде куду ушул дуа менен айтылынат. Мааниси Аллахтын тынчтыгы болсун, бул коргон ээлери, мумундар жана мусулмандардан болгон ушул коргондо жаткандар, мурда келгендер жана кийинкилер. Аллах Таала силерди дагы, бизди дагы өз ырайымына алсын, кечирсин деген маани. Бул бардык кабырларга ушундай дуа кылынат. Кайталап айта турган болбосок, Аллах Таала силердин дагы, биздин дагы күнөөлөрдү кечирсин, биз дагы силердин аркаңардан келебиз деген. Азыр биз пайгамбарыбыздын нурдуу шаары Мадина шаарындабыз жана Мадина шаарындагы пайгамбарыбыздын мешитинин жанындагы Жаннатул Бакый, жанагы Бакый көрүстөнүндө турабыз. Бул көрүстөн пайгамбарыбыздын заманынан бери адамдар коюлуп, кабырга коюлуп келаткан көрүстөн. Бул кабырда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары коюлган. Жана калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсү коюлган. Үй бүлөсү дегенде пайгамбардын аялдарынан Хадича радыйаллаху анха менен Сауда радыйаллаху анхадан башкасы бардык аялдар ушул жерге коюлган. Алардын катарында Хафса радыйаллаху анха, Айша радыйаллаху анха, пайгамбарыбыздын балдары Ибрахим, жана ошондой эле пайгамбарыбыздын абасы Аббас, бүт сахабалар ушул жерге коюлган. Жада калса Осман радыйаллаху анху дагы 3-халиф Осман радыйаллаху анху ушул жерге коюлган. Ал эми Умар радыйаллаху анху Абу Бакр Сыдык пайгамбар салламдын жашаган Айша радыйаллаху анхунун комнатасында коюлган. Биз аны ар дайым келгенде зыярат кылып салам берип өтөбүз. Бул көрүстөндүн кеңдиги 180 миң метр квадрат. Тагыраак айтканда, так 18 гектар болуп калабы эгер ошол квадрат метрди гектарга эсептегенде. Ошондой болуп калышы мүмкүн. 180 гектар болушу мүмкүн. Себеби метр квадратка эсептегенде 180 миң метр квадрат. Ошондо 180 гектар болот. Аянтчасы ошол. Азырга чейин кабырга коюлат. Мына баш жакты карасаңыздар, мейиттер коюлуп атат. Күн сайын намаз окулат, намаздан кийин жаназа намазы окулат, жаназа намаздан кийин ушул жерге коюлат. Эмне үчүн коюлат? Коюлат, толгон жактары кайра алынтырып башка жакка көчүрүлөт, жана орундар бошоп, кайрадан дагы ушул жерге коюлат. Пайгамбарыбыздын эмесинен бери, сахабалардан бери бул кабыр толбой келет, толгону бошотот. Эмнеге дегенде, кыяматта бүткүл мусулмандар тирилген убакытта эң биринчи шафаат кылына турган мусулмандардын катарына ушул Жаннатул Бакый ал-Гаркат, ушул Бакый көрүстөнүндөгү Бакый бакчасындагы мусулмандар биринчи шафаат кылынат. Ошондуктан баягы биздин эски аталарыбыз бар го, ушул ажылыкка келип ушул жерде көз жумсак, ушул жерлерде калсак деген ойдагы ушул. Анан дагы экинчи бир ою ушул жерде калууну максат кылганы, эч кандай ширк же башкасы жок. Караңыздар, бардыгы бирдей коюлган кабырдагылар. Эч кандай жазуу, эч кандай бир мүйүз илинген, эстелик, башка нерселер жок. Бул деген сөз накта шариатка төп келген кабырлар. Артыкчылык, кемчилик бар. Булар ахирет үчүн. Пулу жоктугунан эмес. Пулу жоктугунан эмес. Кудайга шүгүр, пул дей турган болсо биздин өлкөлөргө чейин Кыргызстанга алып барып мечит куруп берет, дүйнөдөгү бай мамлекет. Бирок булар шариатка талап кылып, мындан да карасаңыздар, могул жерде бир мусулмандын кабыры турат, мына жакта да бир мусулмандын кабыры турат. Биринен бири айырмачылыгы жок, окшош болот. Бул көрүстөн тууралуу айта турган болсок, дүйнө жүзүнүн мусулмандары келип зыярат кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
кабырды зыярат кылгыла, ал силерди өлүмдү эсетет деген. Жана кабырды зыярат кылуучу тирүү адамдарга пайда эмес, ушу жаткан адамдар үчүн пайда. Ушул жерде жаткан адамдар кандай гана бактылуу, ар бир келген адамдар ушул кабырда жаткан адамдарга дуа кылат, Алла Таала кечирсин дейт. Анал жерге барган болсок, азыр бир көрөбүз, бир мусулман бир тууганыбызды жерге берип атат азырчы, кабырга коюп атат. Азыр насип кылган болсо биз дагы келип катышабыз. Пайгамбар айткан, кимде ким кайсы бир мусулман адамдын жаназасына катышса, бир кыраат соопко ээ болот. Ал кимде ким ошо жаназасына катышып туруп, жерге берип атканда, жерге көмгөнгө катышса, ал 2 кыраатка ээ болот деген. Бир кыраат канча дегенде Ухуд тоосундай депчи. Азыр биз асыр намазында жаназа намазын окудук, жаназа намазына катыштык. Азыр насип кылган болсо, ушул мусулман эли менен биргеликте, ушул Жаннатул Бакыйда бир мусулман адамды жерге берүү кызматына, аземине иншалла катышабыз. Дамла, бу жерде мисалы биздикилер деле көмүлөт, башкалар деле көмүлөт деп атасыз. Биздикилерде мисалы кирбеген болуп калсачы кайра казгандачы, кандай кылат анда? Ошол бойдон алып башка жакка көмүлөт. Бирок ошондой абалдар болгон. Себеби билесиздер, шахид болгон адамдын сөөгү чирбейт. Буга азырга чейин эч бир адамдын акылы жетпейт. Кээ бирки 1000 жылдаган өткөн кабырлар бар, чириген эмес. Бул болсо пайгамбарыбыздын айткан кабарынын анык экендигинен кабар берет. Шахид болгон адамдын денесин курт дагы, эч кандай бир чирип турган башка нерсе дагы бизде эмне деп коет, бактериялар дагы жебейт. Алла Таала ушундай бир бактылуу кылган экен. Ушул жерде баса белгилеп кете турган нерсе. Алла, булар үстүнө эме кыла бербейби, көмө бербейби? Үстүнө көмбөйт. Көмбөгөндүгү пайгамбарыбыз айткан. Дүйнөдөн көз жумган, өлгөн адамдын эмеси, урматы тирүү адамдай элечи. Мисалы тирүү адам жерге жатса, үстүнөн дебелеп өтпөйт эч бир адамчы. Ошол сыяктуу дүйнөдөн көз жумган адамдын деле кабырын алынат дагы, эгер бошото турган болсо. Анын ордуна башка жылдырдык. Бул пайгамбарыбыздын сахабаларынан коюлган, жана пайгамбарыбыздын баласы Ибрахим бар го. Ибрахимдин коюлган орду. Ошондо мындай өзгөчө кылып белгиленген. Бирок аты жазылган эмес атайынча. Нол ошол мешитке жакыныраак тарапта көбүрөөк сахабалардын кабыры бар. Усман радыйаллаху анхунун кабыры ушул жерде дейт, бирок белгисиз калтырган да атайынча. Белгисиз калтыргандыгынын себеби бар. Себеби мындан 250 жыл мурда бул жерде эл Ибрахим ибн Ибрахим ва Усман радыйаллаху эме болгон. Элдер аябай ширкке кирип кеткен. Бизде билесиздер да, кабырга сыйынып кеткендер бар. Мындай кылып сыйынып баштаганда ушул жерди бирдей кылып жазылган жерлерди алган. Көпчүлүк тарыхта калып калган, мына паландын кабыры, паландын кабыры деген жерди алып салган атайынча. Элдер кабырдан суранып кетпестик үчүн, кабырга дуа кылып кетпестик үчүн ушул иш-чарага барышкан. Жер бияка караганда пас экен да. Онча деле көп маани эмес ал жердечи. Бул жака ошол убакта من هنا يا مدير خلاص ممكن نشوف هنا يعني. هذا زحمه نساعد لحظه لكي نحن يا اخوي من هنا مكه خلاص. نحن جئنا مع من قرقستان اخي. لحظه شخصين بس، شخصين بس. ولا واحد يا شيخ. يلا يا زلمه ولا واحد. يلا يتذكر. يلا يلا يا شيخ. Мол жерден бир нерсени байкасак болот. Биздин бул жерде кароолчулары военныйда иштегендердин жумшактыгычы, мисалчы. Эч бирди өткөрбөдү, бирок өткөрбөй койгону суранып жүрүп өткөрбөй койду кыскасы. Кой бирөөнү өткөрүр десек, күрөйам болбой калат депчи. Кээде көрөсүн чыгашке деп эле кубалап салса болот негизи. Айтпадым мен кулагы жоктор депчи. Бул дагы болсо Аллахтын коногу болгон умурачыларды, келген сырттан келген конокторду сыйлоонун бир белгиси десек болот. Анан бир кызык көрүнүшү мүмкүн. Биздеги кабырларда аябай бийик го, буларда мындай эмес пас болуп турат го депчи, дөңчөсүчү. Бизде кабыр казуунун жолу бир аз башкачараак да. Биздикилер мындай очогун чоң кылып казат. Очогун казгача эле бир зил турбак чыгып кетет сырткачы. Анан ичине киргенде дагы бир жарым машинадай чыгат. Анан адамды койгондон кийин кирпичти тосуп үстүнө койгондо баягы бош турпак ушу бийиктикке келип калат. А буларда кабыр казуунун жолу башкачараак. Бизде не деп коет, чычкандар өзүнүн ийинин казат го. Ошол сыяктуу эле бир 1 метр квадраттын ичине эле чуркап казып кирип кетишет. Килер болсо отура турган кылып, анан тура турган кылып. Ошо ашыкча кылат.
кабырдын ичин дагы аябай чоңуракылар. Неме малакул мот же болсо белки Мункар Накир келгенде сурак бериш керек, отуруш керек, анан сабак өтүш керек деп ушинтип. Сабак өтүш керек, отуруш керек, жанында башкалар да батыш керек. Анан дагы нелер бар. Кабыр канчалык кең болсо ошо кең жатат экен деп. Кабырды немеге 100 метр квадрат кылып чоң кылып казып койсоң деле, ал адам күнөөсү көп болгон болсо кабыр кысат анычы. Эгер кабыр кичинекей болсо деле, бирок Кудайдан корккон солих адам болсо, ага кабыр кыспайт. Биз уккан элек да, бул чирибеген адамдар болсо, башка адамдар болсо, үстүнө эле көмүлө берет. Ошондуктан бийик болуп кеткен деп. Жок, андай кылынбайт алчы. Чирибеген караса ошол бойдон турган болсо, көпкө калтырылат көбүнчөчү. Же жылдырылат сөзсүз түрдөчү. Бирок жылдырылат деп көп бир шейх менен отурушуп айткан. Анткени орун бошотуп, бул жаннаттын ордучу. Алар калат, могул тарап калат да алчы. Бага жаннатыл бакыйдын фазиласынан Саламдын доорунда эле ушундай кең беле базар же иштеге эле. Жок, пайгамбарыбыздын доорунан бери ушундай кең болчу. Себеби бул кабырдын орду Мадина шаарынын сырты эсептелинген, эң талаа эсептелинген. Мечити турган ордунда ошо шаар эсептелинген, ошол жерде эле эл жашаган да. Бул жерде точно билбейт экенмин, кайсы бир сахабанын кабыры болсо керек ошо. Белгилүү инсандардын кабырларын алып кеткен да. Мындай булар өзгөртүп атат, алар өзгөрбөй калыш үчүн ошентип калтырган. Бул казылбайт. Казылбайт буларда. Атак аты кийгенин жазган эмес атайынчы. Азыр насып кылса ал жерде бир мусулман бир тууганыбыздын кабырга коюлуп атканынан күбө болобуз эгер үлгүрсөкчү иншалла. Суроо келет да, бул жерде көз жумса не болот дегенчи. Бул жерде көз жумса ушул кабырларга коюлат дагы, документ жасайт, болду жөнөтүп берет. Алып кетмей, башка кылмай жок. Бизде ушундай жаман бир адат чыккан. Көбүнчө Россия өлкөсүндө көз жумат, анан аны бүткүл айыл боюнча акча топтоп 300 миң, 400 миң, 500 миң акча кетирип, орустарга визитка берип атып алып келет. Куду Россияга мусулмандардын кабырына коюп койсоң, бешке чыгып кете тургандай 500 миң акча сарпташат да, элден акча топтопчу. Ошол чыкпай калып туура эмес ошолчу. Өзү негизи ошол жака талалап кеткени туура эмес болуп калат. Эми ушул жака өткөндөн кийин ошол жерге эле көмүп, анын ордуна акчасын анын атынан садака кылса туурараак болот. Алып келген эч бир пайда жок нерсе да. Атайын Кыргызстанга алып келип көмүп, өлүгү талаада калабы дегендейчи. Өзү талаада калып өлдү го. Ошол жетиштүү да, уят болгонгочу. Өлгөндөн кийин аны кабыры талаада калган. Башка мамлекеттер өтүп кеткен го да. Сахабалардын айтып атпайбызбы, акыркы ажылыкта 100 миң сахаба болсо, ошо сахабанын 3 миң, 4 миң гана ушул Мекке, Мединада табылган. Калган 97 миңи жок, каяка көз жумган. Башка жакта өткөн. Аны алып эч ким буяка көчүрүп келген жок. Элден акча топтогон жок, WhatsApp группаларынанчы, палан өлүп кетиптир, ошону группка салып келели дегенчи. Көчүрүп келүү шариаттан болгон, анда сахабалар калтырбайт эле. Калтырбайт болчу. Көчүрүп келүү сооп болгондо калтырбайт болчу. Мына бир сөздү мына оорураак болсо эми айтайын. WhatsApp группаларынан акча топтоп буяка алып келаткандардын 300 миң, 400 миң топтоп бир өлгөн адам буяка алып келебиз деген. Бир тыйынчалык сообу жок да. Бекер эле кетиришет. Бер баса бериңиз да, бир sıra көрөйүн. Барып иншалла катышкан болобуз. Бисмилла. Аллах Таала баарыбыздын күнөөлөрүн кечирсин. Ушул кабырда жаткандардын дагы Аллах Таала өз ырайымын алсын. Аллах Таала баарыбызды мусулмандар менен көмүлүп, мусулмандар менен тирилүүнү насип кылган болсун. Бул бир мусулман бир тууганыбызды кабырга коюлуп бүттү. Тилекке каршы кеч калып кетпиз. Не болду? Не болду? Коюлуп бүттүп. Тайм суу себип атабы? Эми суу коюп койдат, балким чөп себесип кетеби дегендейдир. Бирок дуа кылып атат да. Анан бирок өзү могул туура эмесирээк көрүнүш, биздин Африка бирдан келген бир туугандарыбыздын. Силер Африкалыктар экен да? Мына жерде карасаңыздар, мына жерге дагы кабыр казылып даярдалган да. Бул жерде зам качан болсо көмүлгөнгө даяр. Ал теги жерде дагы турат, ушундай бош орунчу. Анан мына жака назарыңыздар салсак, мына жакта бүт даяр кабырлар. Анан мына жерде көрсөңүздөр, ачык болуп турат. Те бияктан көңүл айтуу аземи болуп турат. Те мына жакта көңүл айтуу болуп турат. Биздин
өтүп кеткен ушул бир тууганыбыздын жакындары отуруп алып Аллах Таала сабыр берсин. Биз дагы аркасынан келебиз деп көңүл айтып өтүп кетишет. Арабтардын жолугун салынып алып турган местный болуп калган африкалыктар окшойт а? Местный болуп калгандарчы. Дээрлик 100 жылдан бери ушул жерде жашагандар. Мына түшүп кеткен кабырны же казып коюп даярдап койгон. Очогун казып койгон, анан ичин эми казып баштайт да. Ошого. Мына жаңы кирпичтер коюлуп турат го. Мына аркага этият болосуз, мына дөңсүн деп элебейчи. Келиңиз. Мон жерден чыгайлы. Биз дагы мусулман бир тууганыбызга көңүл айтып өтөйлү. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Чындыгында баарыбыз Аллахтыкыбыз, жана баарыбыз Аллахка кайтуучубуз. Аллах Таала сабыр берсин. Бейиште ушул бир тууганыбыз менен кайра көрүшүүнү насип кылсын. Арабтар тегиз ушундай кылышабы же африкалыктар да мындай ушундай? Жок, арабтар да ушундай кылышат. Арабтар да ушунтайбы? Ушинтип эле бул жерде бата бизден айырмачылыгы, жеңилдиктер аябай бар. Эй, Абдусамат. Улантыкпы? Бул жерден бизде жерге узатуу аз эмне. Кыргызстандагылар менен бул жердин айырмачылыгы, дээрлик мына Азия тараптагылардын айырмачылыгы. Кимдир бирөө дүйнөдөн көз жумса, ошол өзүнүн үйүндөгүлөр эле мейтти көзүн жумуп, кийимдерин чечип, жаназасын окуп даярдайт. Ол молдо чакыр, дамла чакыр дебейт, ошо үй бүлө элечи. Өздөрү билет. Мындай шариятты билет. Билбегени бар, өтө билбегени бар. Ар жерлерде ошондой атайын өлүк жуучу фонддор бар, өлүк жуучу атайын кабинеттер, кеңселер бар да, штабтар бар. Ошол жактан чакырат, алар келип жууп берет. Атайын машиналар бар, өлүк жууп турганчы, өлгөн адам. Анан жууп даярдайт, имамга чалып коет. Имам бизден ушундай кайтыш болду бирөө дейт. Ага имамга башка бирөөлөр деле чалган. Бир моментте 3-4 жерден көз жумгандар бар да. Имам кадыресе эле үйүндө эле жүрүп, пешим намазына же асыр намазына келет, тиги чалган боюнча бүгүн жаназа окуйбуз. Элдер жаназа намазын окуп, элдер пешим же асырды окугандан кийин, мисалы пешимге өтсө, мисалы айтайын. Имам кадыресе эле даратын алып пешимге эле келет, намаз окуп бүткөндөн кийин бизге кабар келди, азыр жаназа бар, туруп дейт, жамаат кетпей турат. Жаназаларды коет, жаназа окуйт, болду жөнөтөт. Имам ушул жерде калып кетет. Пешимден эле жаназа окуду, үйүнө кетип калат. А элдер өзүнүн туугандары эле алып барып туруп кабырга коет. Азыр бул жерде эч бир дамыласы жок. Көрдүңүздөр окшойт, баардыгы дамла топтолупчу. Өздөрү билет, кабырга койду, көңүл айтты, кетти. Анан кабырга коюшат, кетишти. Булар дагы үйүнө таркайт. Модон чыккандан кийин ар ким өз машинасына отурат да үйлөрүнө кетишти да. Кайра барып, элге дагы бир күн отуруп, 2-3 күн отуруп эме кылмай жок да, артыкча ысырапчылык, артыкча шан шөкөт деген нерсени жок. Главный жаназа намазына көп адам катышканга аракет кылат. Ошон үчүн чоң мечиттерге алып барат. Анан тууган урукту, дос чоролорду колдон кечче чакырат жаназагачы. Жаназага катышкандан кийин болду. Калганы мындай маанилүү эмес, динде дагы маанилүү эмес болгондон ошого адат кылышкан. Сиздер менен биз ушул баакый көрүскөн менен айланган болдук. Үстүнө шебен ташталгандар неме эмеспи? Жаңы көмүлгөндөр эмеспи? Жаңы көмүлгөндөр эмес, просто шебени жаңылап коюшкандар буларчы. Анан бул кабырды карап турган адамдар бар өзүндөй, тазалап, нетипчи. Анан бул жер чөл болгондон чөптөр өспөйт биздегидейчи. Ошон үчүн ушундай жаңыдай көрүнүп тура берет. Бизде болсо чөп өсөт да, жамгыр кесе жаап тургандыктан. Жал биздин Орто Азиялыктар алиги таhlilini айтып туруп таштап койгонбу деп ойлоп кеттим. Баягындай ташты тилектерин айтканы жок, андай эмес. Мындай бир эмеси бар эле го. Жок, андай. Ол жер дагы сахабалар окшойт. Өзгөчөлөнүп турат го ошол. Ал тийишилбей, жылбай турган кабырлар да. Ичи кабыр казылып. Бизде көбүнчө көп кабырлар көп кылымдан бери турат да. Шаардын ортосунда кабырлар дагычы.
бизде деле алып жагы башкасын коюп ошентип иштетсе болот. Сөзсүм жерин онун ордуна 40-50 жылдан кийин алып желдеп пайдаланса болот негизичи. Неме давна бул жерде канча жылда бир казып алып турат? 40 жылда бир кар казылды. 40 жылбы? 3 жыл эмеспи? 3 жыл эмес. 3 жыл десе анда бул да болот. Аллах алам. Чирбеген адамдарды да. Аллах алам. Ушундай болушу мүмкүн. Ушул жерде кабырдан чыгып келатып бир баса белгилей турабыз. Мына бул пайгамбарыбыз мечити, Набай мечитичи. Мындан 200 жыл мурда Яхуттар келип пайгамбарыбыздын сөөгүн урдап кетейин деп жерди ушул немеден баштап, Жанатул Бакыйдан баштап казып жерден туннел аркылуучу 200 жыл мурда барып пайгамбардын кабырына чейин жетишкен да аларчы. Жакын калганда Аллах Таала аян кылып ошол эмеге, падышага, королго түшүндө көрөт. Түшүндө накта ошо жүзү белгилүү болгон эки адам Мадиналык эмес, кабырды казып атканын түшүнө кирет. Бир күн көрөт, ал эми балким мындай түшүркөлөп койдум окшойт, баягы түшкө баягы ар нерсе кирет деген ой менен калат. Экинчи күндө куд ошо түштү көрөт. Үчүнчү күндө ошол түштү көргөндө бул Аллахтан берилген бизге белги болуп атат деп, ошону табайын деп Мадинага келет король, падышачы. Келип мындай жол менен издейт да, мисалы жөн эле келип тополоң кылышса табылбай калышы мүмкүн да. Мадина элин мына ушул бардыгын бир жерге топтоп сый уюштурат да. Сый уюштуруп бардыгы келип мындай тойлоп отурганда арасынан жанагы түшүндө көргөн адамды тааныганга аракет кылат да. Бирок таппайт. Ушул жердин тагыраак айтканда биз эмне деп коет, губернатор деп коет го Мадинага жооптуу болгон. Эч ким калбады десе, эч ким калбады дейт да. Экинчи сырадагы той кылат, үчүнчү сырадагы элдерге мындай сый тамак кылат да. Табылбаганда үчүнчүсүнө катуураак эме берет да, тапшырма берет. Бар карап чык, мен издеген адам табылбай атат бул жерден. Дегенде эч ким калган жок, бир гана эки эле гана адам калды. Булар бул жерлик эмес, сырттан келген соодагерлер. Ал пайгамбардын мечитинде укташып атат депчи. Алар күндүзү менен ошол соодагердей болуп, пайгамбардын мечитинде уюсуз калган адам болуп жатып, уктап, түнү менен булар жердин астын казышкан да. Казып пайгамбарыбыздын сөөгүн урдап кетейин деген ойдочу. Тездик менен келип падышага келет. Мечитте жаткан адамдар табат, алар чындыгында неме болчу. Чындыгында алар ошол түшүндө көргөн эки адам болчу да, жүзчү. Мына ол эме тараптан, батыш тараптан келген яхуттардын даярдаган адам болот. Көрүнүшү негизи аты теги арабтардан болгончу. Аналарды кармап жазасын берет. Жана пайгамбарыбыздын кабырынын 4 жагынан ошондо баягы не деп коет, коргошун куюп тоскон да. Ушундай. Астынан дагы эки жамбаштан. Штобу? Башын алдырган болгон. А? Ал өгөн башын алдырган. Экөөнүн башы алынган. Анан эме кылган. Неме дагы бул кабырын жасатын алып кетүү максаты эмне болгон ошондо? Бул пайгамбарыбызды карикатура кылыш үчүн да, атайынчы. Уят кылыш, мазакташ үчүн биз денесин алып кет. Себеби динге каршы чыккандар тарыхта ушинтип келген да. Мисалы Кабада Хажар Асвадты да урдап кетип, канча жыл 100 жылдай табылбай кайра табылган да. Азыр жарымы турат ошо, сындырып жарымы калган да. Долга не керек бар? Просто ушул мусулмандар куды Хажар Асвад алып кетсе, сыныгы турат. Кара ташты алып кетсе элдер ажылыкка кее коет деген ой болгон да. Мисалы азыр деле мисалы бир жылдары мисалы тыюу салды го, коронавирус болсо эле кее коет дедиле, элдер наоборот мына көрүп атасыздар. Азыр чектөөлөр алынды. Кайра күчөп кетти азырчы. Себеби мусулмандар ушундай нерсе тыйган сайын күчөйт турган да. Себеби Аллах Таала бир нерсени буйруду, ошону кылышат сөзсүз түрдө. Эми кээ бирке мүмкүнчүлүгү жетпей туруп калышы мүмкүн, бирок дайым уланта турган баягы Аллах Таала эмнени буйруса, ошол буйруктар сөз аткарылат. Акыркы сөз. Сөздүн акыры биз азыр пайгамбарыбыздын мечитинин оң кол тарабыбызда пайгамбардын мечити, сол кол тарапта бул илгерки пайгамбардын убагынан берги Жаннатул Бакый көрүстөнү. Бул көрүстөн шаардын сырты эсептелинген пайгамбардын убагында. Оң тарапта мына пайгамбардын мечитинин территориясы, Мадина шаары ушул жер болгон. Мадина эли ушул жерде жашашкан да. Азыркы күндө көбөйүп бул мечиттин орду гана болуп калган, мечиттин территориясы 40 гектар. Ал эми биздин Кыргызстандан келген ажыларыбыз көбүнчө мына тарапка жайланышат, Кыбла тарабыначы. Биз дагы мына Кыбла тарабындагы гостиницада мына Худатай, Мадина, Голден, Рамада деген гостиницаларда жайланышып, ажыларыбызды пайгамбардын буттуу мечитинде ибадат кылдырып атабыз. Пайгамбарыбыздын мечитинде ибадат кылынган
окулунган ар бир намаз 10 000 эсе көп сооп болот. Аллах Таала барыңыздарга келип пайгамбарыбыз мечитинде 10 000 эсе көп сооп алууну насип кылган болсун. Өлсөңүздөр дагы ушундай куттуу жерде өлүңүздөр. Негизичи адамдар талалап Европада, Америкада, Россияда өлүп кетип атпайбы? Бул нурдуу жерде өткөн болсо кандай? Эми ол деген сөз өлүмдү тиленбейсин. Негизи адам, мусулман адамдын жүрүүсү тандаш керек дейт баары бир. Ооба, басып жүрүүсү дагы, өлүүсү дагы жакшы жер болуш керек негизичи. Жүрүм турумуңчу. Ким каерде жүрсө ошону карай бериш керек да. Пайгамбар айтканга, "Мен ташаббаха би кавмин фахва минхум" да. Ким бир коомго окшосо өзүн, ал ошолордон болот деген да. Башка бир хадис ошолор менен тирилет деген. Аллах Таала өзү сактасын. Ошондон мусулмандар көп болгон жерге аралап келип кетип жүрөш керек. Ушулардын катарында болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.